Туугандар, бүгүн бизге Бишкекке Степнойго мына ушундай данчак, буден жылкылар келип түштү. Бул жерде ургачы, эркек аралаш. Таза данчак издегендер болсо, Байталбы, Тайбы, Степнойго келе бересиздер. Азыр жаныбыздан жылкыларды алып келген байкебиз маалыматтап берет. Жакыныраак туруп айта бериңиз, канча алып келдиңиз бүгүн? Канча штук? 36 баш келген. 36 баш, а? Булардын 31 эркеги бар, 5 ургачысы бар. Байтал. 31 эркек, 5 ургачы байталлар. Байтал дегенде мына ушул данчак байталдар, а? Данчактар ушулар 2 жаштан 3 жашка кеткен экөө. Мозу 2 жаш болот эми. Мол 2 жаш болот, а? Мына данчак байталлар З деген табыросу менен экен. 2 кулун бар, 1 жашар, 2 байтал. Кулундар бар экен. Мына кашка болуп турган алдыбыздагылар булардын жаштары кандай? Бирге чыкмалар? Бирге чыкмалар, жаска 1 жаш болот. Жаска 1 жаш. Мыналар ушулар буден болуп калабы ушуну? Буден, Буден данчак аралаш экен. Көбүнчөсү эркектер жазга бирге чыкмалар, а? Бирге чыкмалар. Эркектен 1 полторашка бар, ошо. Жаска 2 жаш болот. Жазга 2 жаш. Мынасы жазга 2 жаш болот экен мына. Мына гана 2 жаш чыкма, калгандары жазга бирге чыкмалар экен. Азыр мыналарды мисалы бойлору канча барып калат? 1,40 жогору да. 1,40 жогору. Мына данчакты көрүңүздөр. Данчак дегендер болсо, баларын деле чөндөккө жеңил эле кылып коюп берет. Мына. Буюрса так, булардын линиялары далилдери менен, а? Далилдери менен атасын, энелерин видеолору бар. Келип тандаса көрсөтүп берем. Мына, келип тандасаңыздар көрсөтүп берет экен. Азыр мен бир катардан биринчи тайларды жакшылап көрсөтүп берейин. Мына да мына данчакты көрдүңүздөр. Сап-сары кашкасы мына ушундай болгон. Бойлору деле бойлуу экен, мына көбүнчөсүнүн эле бар жогунда кашкасы бар экен буден дегендердин. Мунун кашкасы жок. Мунун азыр бою канча мына алдындагы? 1,45. Жазга бирге чыкма. Ушул данчакпы буден мына? Данчак. Мына алдындагы мына данчак жылкысы. Мол жазга 2ге чыкма байтал экен мына алдындагысы. Мына да 2ге чыкма байтал, жандагысы 3ке чыкма байтал. Булар быйыл эми үйүрдө кошуп токтотсо болот, а? Быйыл кошуп токтотсо болот. Көрүңүздөр. Бар жогу кайсы шаардан алып келдиңиз? Ростовтон келди. Ростовтон келген жылкылар. Азыр пока эч бирин сата элексиз, Жок, сатылып элек эле. Келип тандап ала беришет экен да. Тандап сүйлөшөбүз, анча жолуна өтүп беребиз. Тайлардын бааларынын баштапкы баасын айтып 100 миңден 140 миңге чейин. 100 миңден 140 миңге чейин. 170 миңден. Азыркы жолу болот. Байталлар 170 миңден экен. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мисалы мына 100 миңден 140 миңге чейинки тайлар кыскасы ушулерден тандап алат экенсиздер. Потологу 140 болот экен. А так мына тайлардын бойлору деле 1,50ге барат. Булар мына чоң эле. Мына. Жанар. Жанар. Мына. Арасында мына данчактарды ала бересиздер. Данчактар негизи кымбат болот. Мына жана байталдар. Мына ушундайча туугандар, толук маалымат болушунча айттык. Биз сурабай алгандарды тайлардын хозяйына чалып, сурап билип, баалашып, адрести, местоположение жиберет, келе бересиздер.